Көк пияздын пайдасы менен зыяны. Көк пиязды ар түрдүү тамакка кошсо укмуштуу айдаган бир эмеспи? Анын курамындагы пайдалуу заттар менен витаминдер сабагында көп кездешет. Бул өсүмдүктүн дарылык касиети элдик медицинада кенен колдонулат. Ошону менен катар көк пияз чач өстүрүүдө же бекем кылуу үчүн косметологияда да колдонулат. Көк пияздын 100 граммында 19 килокалория бар. Анын курамы 1,3 грамм белоктон, 0,0 грамм майдан жана 4,6 грамм көмүр суудан турат. Ошону менен бирге көк пиязда А, B1, B2, B5, С витаминдери бар. Сабагынан калий, натрий, магний, кальций, темир, фосфор жана цинкти кездештире алабыз. Көк пияздын пайдасы. Суук тийгенде боло турчу ооруларды алдын алууга, тамак аш сиңирүү системасын жакшыртууга, табитти ачууга жакшы жардам берет. Себеби көк пияздын башындагы С витамини апельсин менен алмадан да көп. Анын курамында орофил болгондуктан канда темир аз болгон кезде пайдалуу. Көк пиязда кальций менен фосфор бар болгондуктан тиштин абалын жакшыртат. Тиштин канашы азайып, тиш ооруларынын улгаюусуна жол бербейт. Сабагында цинк көп болгондуктан аялдардын репродуктивдүү системасына, тырмакка, чачка жана териге жакшы таасир берет. Көк пияздын зыяны. Өсүмдүк жогоруда айтылгандай пайдасына карабастан аны колдонууга каршы көрсөткүчтөр да бар. Эгер ашказаныңыз менен ичээ карыныңыз ооруса, көк пиязды көп колдонгонго болбойт. Көк пиязды көп өлчөмдө жесеңиз артериялык кан басымды жогорулатышы мүмкүн.